Назирбек Самиевдин негизги Киреше булагы таласы дыйкан быйыл 80 сотук жерине жүгөр айдаган. Учурда албышып жыйналууда. Айтымында быйыл түшүм ойдогудай. Буга эңириде жылдагы сугат маселесинин жөнгө салынышы өбөлгө болду. Бу мезгилге чейин берлер саргайып, тоют ала албайт элек да берденчи. Могу мака почти болбойт эле бердечи. Немеси паясы болот эле, даны бүрүшүп калат эле да сууга тойбойчу буга чейин. Быйыл Кудайга шүкүр өкмөтүбүз скважина чыгарып берип жерден. Быйыл жакшы. Азыр макалар пышып кайрып атабыз. Эми ушу немеден кийин, Кудай кааласа кайрып бүткөндөн кийин оруп тоютун малдарга ырастайбыз да. Нокен айыр аймагынын айдоолору Караңкүр жана Майлысуу дарыяларынан сугарылат. Бирок жылда август айларында суу тартылып көйгөй жаралчу. Мындан улам жергиликтүү бийлик облустук жана райондук өнүктүрүү фонддоруна долбоор жазып, суу маселесин чечүү аракетинде. Маселен өткөн жылы райондо 4 скважинаны реконструкциядан өткөрсө, быйылдагы 3 скважина ишке берилди. 3 скважина чыгарып отурабыз. Жаңы бургулоо жолу менен бунун общий долбоордун акчасы 17 миллион 885 миң болду. Анын ичинен 16 миллион 100 миң обул фонд колдоп берди. Бирке скважинасы бул жылы жаңы курулду. Эми мындан 100 гектарга жакын жерди сугарууга болот. Азыр ушу скважинадан 100 тоннанын айланасында суу чыгып атат. Бул суу менен, бул скважина менен биз ылдыйкы пойлада 35 гектар жерди сугарабыз. Үстүнкү пойлага мына моторчуктун жардамы менен, шлангалардын жардамы менен үстүнкү пойлада 40 гектар жерибиз бар. 40 гектар жерди азыркы даныйма менен сугарып жатабыз. Жалал Абад облусу боюнча жалпы 125 миң гектар сугат жер болсо, аларга 85 булактан суу берилет. Алардын ичинен 30-у чарбалар аралык, 5-өө ири ирригациялык тутум болуп эсептелет. Ильяс Турдубай уулу, Баяман Тургуналиев, Ало Той 24, Жалал Абад облусу.